Кутмантаныңыздар менен ЛТР телеканалында Кутмантаң программасы өз ишин улантат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Биздин студиябызга таңкы конок келип отурат. Албетте, таң эрте келип сиздердин ден соолугуңуздарга саламаттык үчүн жакшы кеңешин берген биздин коногубуз келип отурат. Жакындан тааныштырып өтсөк, дал ошол улуттук хирургия борборунун Мамбет Мамакеев атындагы улуттук хирургия бөлүмүнүн ашказан жана 12 ичеги хирургия бөлүмүнүн башчысы Иманов Болот Максутович агайыбыз бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Кутмантаңыз менен, Кутмантаңыздар менен, сиздердин дагы. Чоң рахмат. Мандайыңыз кандай, жаңы келе жаткан жаңы жылыңыз менен? Өзүңүздөрдө келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылыңыздар кут болсун. Чоң рахмат. Өмүр, ийгилик каалайм. Рахмат, сизге да ийгилик каалайбыз. Жана ошону айтыңызчы, айтсаңыз, гастрит бул эмне себептен пайда болот, мунун дарылоо жолдору тууралуу? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз аябай жакшы суроо бердиңиз азыр. Ошону баштаардан мурун мен бир аз кичине эмеге токтоло кетсем, бул тамак сиңирүү органдарына бир аз токтоло кетсем. Тамак сиңирүү органы бул ооз көңдөйүнөн башталат. Ооз көңдөйүндө бул тиш бар биздин. Тишибиз тамак ашты чайнап, жакшылап жумшартып, ошол эле ооз көңдөйүндө биздин шилекей безибиз бар. Шилекей без ошолорду майдалап, ошолорду жумшартып, андан кийин жутуучу органыбыз бар. Жутуучу органдан кийин кызыл өңгөч деп коет, жана пищевод деп коет да. Кызыл өңгөчтөн келип туруп, анан ашказанга келет. Ашказандан ошодон анан ашказан согу менен эритилип, андан кийин 12 ичеги барат. 12 ичегиде ал жерге боордун бөлүнүп чыккан өт суюктугу жана уйку безден бөлүнүп чыккан уйку безинин суюктугу, ошолор эритмелери келип туруп, анан ошодон жанакы бизде жеп аткан тамак аштардагы составтардагы майларды, белокторду, ошолорду бөлүштүрө баштайт да. Андан кийин 12 ичегиден кийин ички ичеги келип түшөт. Ички ичегиде бизге керектүү заттардын баары тең адамга сиңет дагы. Ошол сиңип туруп, анан ошодон кан аркылуу боор системасына келет дагы. Боордон тазаланып, анан организмге пайдалуу нерселердин баары келет да. Анан 12 ички ичегиден кеткенден кийин жоон ичеги келип түшөт. Жоон ичегиде ал жерде кереги жок заттар, бизге кереги жок заттардын баары ошо келет дагы. Ал жерден эң негизгиси сууну кайра организмге эметет дагы. Бөлүп чыгарат. Анан суу организмге келет дагы. Анан ошодон заң пайда боло баштайт да. Анан заң аркылуу жана бизге кереги жок заттардын баары тең эшикке чыгып турат да. Ага, айтсаңыз, бул ооруга чалдыкпаш үчүн эмне кылыш керек? Кайсы дары кереги бар? Эми жана сиз гастрит деп суроо бердиңиз. Бул гастрит төлкө гастрит эмес, ушул ашказандын гастрит деген сөзүбүз бул ашказандын ички бөлүгүнүн сезгениши. Ашказандын ички бөлүгү сезгениши бул ар кандай себептерден пайда болот. Эң негизги себеби биздин тамак ашты бузган убакта, андан башка көп себеби бар. Тиги химикалык заттар эметкенде, дарыларды ичкенде, даже нервный системадан баягы эметилгенде ошондон пайда болот да. Анан ашказан ичиндеги сезгениши былжыры болот да, былжыры. Сезгениши болгондо, ошондо ашказандан чыккан соктун бөлүнүшү бузула баштайт дагы, анан тамак сиңирүү, баягы биз жеп аткан тамак аштын баары сиңирүүсү уже бузула баштайт. Бул ашказандын сезгениши эки түрдүү болот негизичи. Өнөкөт түрүндө болот жана курч түрүндө болот. Өнөкөт түрүндө дегенибиз бул кармап кайра басылып кайра эметилет да. Курч түрүндө деген бул өтө курч жаман нерсе да. Себеби бул адам билбейт дагы, курч пайда болот дагы. Ошондо ашказан ичинде сезгениши курч болгондо бизге бизди Канат Мамбетович жетектейт, биздин хирургия борборунун. Анан биздин улуттук хирургия борбору негизи калкыбызга баягы кечиктирилгис жардам беребиз да. Анан кечиктирүү жардам бергенде ошондо бизге өздөрү келишет, же
жанагы скорый помощь менен Чакырышат. келишет, же болбосо чакырышат, өздөрү келишет. Ошолор келгенде курч түрүндө бизге түшөт да. Курч түрүндө түшкөндө булар биринчисинен жанагы ичинде чел кабыктары сезгенип, анан ошондон канап кетиши мүмкүн да. Канап кетип, ошондо жанагы геморрагический гастрит деп коет да. Ошондо бүт ичинде чел кабыктар, бул киши тердейт го, кээде тердегенде, тердеген сыяктуу кан агат да. Бул ашказанда. Андан сырткары жанагы жаралар пайда болот. Острый язва деп коет да. Мунун себебин жана жогоруда айтып кеттим. Биринчиден тиги дары, жанагы нервный тамак ашты сиңирген тамак аш ичкенде бузулат. Дарыларды ичкенде, же болбосо жанагындай туура эмес тамактанганда, же болбосо дарыларды эметкенде острый язва ошолор дагы канап кетет да. Канаганда биз аларга жардам беребиз. Биринчи жардамыбыз биз аракет кылабыз аябайчы. Аракет кылып, баягы операциясыз жол жок эле. Азыр заманбап жакшы дарылар бар. Ошо заманбап жакшы дарылар менен дарылап көрөбүз. Эгер ал жардам бербесе, анда уже айла жок, анда операция кылууга туура келет. Рахмат. Андан башка бул ашказандын гастрит деп атпайбызбы? Андан башка андан ылжан 12 ичейден бар. 12 ичейде дагы тоже ошондой эле азыр мен жогорку айтып кеткендей эле өнөкөтү оорусу болот, анан курч кармаганы болот да. Мында дагы ошондой жанагындай жаралар пайда болушу мүмкүн. Острый язва деп коет да. Анан булар эми жаралар негизи ашказанда дагы 12 ичейде дагы экиге бөлүнөт да. Булар жанагы өнөкөт жаралар болот, анан жанагы мен айткандай курч жаралар болот. Өнөкөт жаралар улам кармап, баягы өзүнүн ошондо агай кечиресиз, бул баягы ашказан оорубай жүрө берсе, бизде ошол ашказан гастрит жок деп бул жүрө бериш турабы негизи, же мүмкүн ал оорутпай эле кийин бар белгилери болобу бул оорунун? Текшерилип туруу зарыл. Текшерилип, албетте белгилери болот. Белгилери биринчилерден ашказан тушу ооруйт. Тамак аш сиңирүүсү начарлайт. Анан эң негизги жанагы зарна деп коет да. Жанагы ашказанда бөлүнүп чыккан сок көп метод зарна кылат да. Булар эң алгачкы белгилери болот. Алгачкы белгилери. Анан жанагы мен айткан жанагы кан агып метип кеткен, булар бул аябай кучушуп кеткен эмелер да. Андан сырткары жанагы өнөкөттө эме чоң жаралар пайда болсо ашказанда, же болбосо 12 ичегилерде, аларды эгерде ашказанда жара пайда болсо, аны сөзсүз түрдө операция жолу менен дарылаш керек. Себеби анын кийинки алып келүүчү нерселери өтө залака пайда кылат да. Себеби алардыкы биринчиден канагандан башка булар андан башка жарылып кетиши мүмкүн, жана перфорация деп коет да. Тешилип калышы мүмкүн. Же болбосо башка органдарга өсүп кетиши мүмкүн, пенетрация деп коебуз. Анан дагы жүрө берсе, эгерде адам дарыланбай жүрө берсе, жанагындай жаман ооруга айланып кетиши мүмкүн. Жаман оору деген текшерилип туруу зарылдыгы бар. Негизи эле айтсаңыз, мен айтып берет элем, ушул убакыттан пайдаланып, биздин телекөрүүчүлөргө колуңуздардан келсе, жылына 1-2 жолдон текшерилип туруш керек да. Профилактика катары. Аябай көбүнчө булардын негизи кармалышы, көбүнчө кармалышы бул күзүндө, жазында, осенний-весенний период деп коет да. Ошол убактарда дарыланып, же болбосо текшерилип, врачка көрүнүп, керектүү дарыларды алып берип турган жакшы да. Рахмат. Баягы операция болуп, тиги өзүнө баягы өрчүп кетелегенде өзүнө эметкенде ошол жакшы да. Негизи эле дал ушул биз сөз кылып жаткан ашказан оорусунун бул тамак аштан келип чыгат десек болобу агай? Буюрса мына жаңы жылыбызда кирип келатат. Түн тамактануудан десек болобу? Дал ушул түн бир окумда тамактанып алып, көпчүлүгүбүз жатып алган учурлар да болот агай. Бардык журтумду ушу келе жаткан жаңы жыл менен куттап кетем дагы. Ушу жаңы жылда бул адамга эң биринчи байлык ден соолук. Кандай болсо да ден соолук керек. Башка байлыктын кереги жок. Ошол ден соолугуңуздарды карап туруп, анан эми негизи тамактануу бул ашказан 12 ичегинин сезгенишине тамактануу бул кээде адамдарыбыз биз кандайбыз кыргыздар? Бир тамактанабыз болду, же болбосо кечинде бир тамактана жатабыз. Негизи өзүнүн эмеси боюнча күнүнө 4-5 жолу тамактаныш керек. Аздан
жана кичинекей тамактаныш керек. Агай айтсаңыз, ал эми ошол ашказан оорусунда бул негизи ооруп жүргөндөр кандай тамактаныш керек бул адамдар? Эми азыр айтып кетпедимби, тамактангандан кичинекейден аз-аздан. Баардык тамактын түрүн жей берсе болот. Баардык тамактын түрлөрүн жей берсе болот, но кээ бир тамактарга болбойт. Мисалы үчүн майлуу тамак болбойт, куурулган тамак болбойт, жанакы консервированный тамактар болбойт, маринадтар болбойт. Анан кофе, какао деп коебуз, ошолор болбойт. Негизи ашказанга капуста да болбойт, керек болсочу. Капуста да болбойт. Кээ бирөө капуста ашказанга жакшы деп жүрөт, бирок капуста болбойт. Анан калган тамактарды эттерден болсо кайнатылган түрүндө бүт бар тең кайнатылган түрүндө жеш керек. Тооктун эти, канаттуулардын эти, уйдун эти ошолор болот да. Дал ушул катырылган нандар биз тил менен айтканда, бүгүнкү тил менен айтканда сухарилар десек да болот, сухариктер. Дал ушул ашказан ооруган адамдарга пайдасын берет дейт. Ошол сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар агай? Болот, ушул жанакы кургатылган нандарды анан жесе болот, жакшы, жумшак болот. И биринчиден дагы айтып кетет элем, мен жана унутуп калыптырмын. Нанды, мына жаңы бышырылган нанды жеүүгө ашказанга күчтүүрөөк болуп калат. Мисалы үчүн көчөк нанды жеш керек. Ак нан болобу, кара нан болобу, ошондой. Деги эле бул ооруну мындай теорду менен айыктырууга мүмкүнбү агай, же өнөкөт бойдон калып калышы мүмкүнбү? Жок, эгерде убагында дарыланып, убагында ошол жанакы тамак ашты кылдат менен ичип, дарыларды ичип, мен айыктырууга болот, эмне үчүн болбойт? Болот. Жанакындай жүрө берсе, анан жанакындай кабылданып кетип, жана мен айтпадым, жана канап кетиши мүмкүн, тешилип калышы мүмкүн, же болбосо бүтөлүп калышы мүмкүн жол, жана тамак ашып жүрчү жолдор. Анда операция жол менен гана дарылаш керек. Агай айтсаңыз, ал эми ошо гастритти аныктоо үчүн бул гастрокопиядан өтүү зарылбы же анчалык эле зарыл эмеспи? Эми муну азыр заманбап болуп калбадыбы? Илгери мындай бизде азыр аппараттар бар, заманбап аппарат. Ошол аппараттан өтүш керек. Гастроскопиядан өтүп, ошонун эми гастриттин дагы түрлөрү бар. Ар кандай түрлөр бар. Мен айтып кеттим, жанакы курч деп, өнөкөт деп, өнөкөт ичинде түрлөрү бар. Ажерин гипертрофический деп коет, атрофический деп коет, тиги смешанный деп коет, ар кандай түрлөр бар. Ошого карата анан дарыларды бериш керек. Гастроскопия керек болсо жылына 2 жолу өтүп коюш керек. Мисалы үчүн бизде баягы турмуш кичине эмерээк болуп атпайбы? Мына өнүккөн өлкөлөрдө баягы биз медосмотр өткөн сыяктуу баарыбыз медосмотр өтөбүз да, жылына 1 жолу, 2 жолу өтөбүз. Ошол сыяктуу алар ошондой киргизилген да, ошол карап турушат. Ошол убакта жанакындай азыркыдай жаман оорулар, жаман оорубуз дейм, рак илдетине кабылдангандар аз болот да. Ошол убагында эртерээк эметип калса, убагында дарылап койсо, ошол жакшы. Агай менен болгон маегибизде дагы да болсо улантсак, агай айтсаңыз, дал ушул биз сөз кылып жаткан оору менен ооруга чалдыккандар бардык эле дарыгерлерге кайрылганда жыйынтык чыгарып бере албаса керек. Кандай дарыгерлерге кайрылуусу шарт? Эми бүгүн жанагы гастрит жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бул негизи терапевттерге да кайрылган керек. Гастроэнтеролог деген специалисттер бар, ошолорго кайрылып кетсе, ошолор эмет берет. Эми мен как хирург катары бүгүн айтып берип атпайм, хирург катары ошого жеткизбеш керек да, биздин хирургиялык жардамыбызга жеткизбей, ошол убагында ошо гастроэнтерологторго кайрылып, ошолордун кеңешин угуп, ошолордун айткан сөзүн угуп, ошол дарыланса, мындай алакка жетпейт да. Айтсаңыз, агай, бул ооруда көбүнчө кайсы жаш куракты адамдар көбүнчө кайрылышат сиздерге? Эми бул жаш куракты сурап калдыңыз, азыр бул негизи бүт эле оорулар азыр жашарды. Бул бүгүнкү кылып аткан сөз кылып аткан эмебиз дагы аябай жашарды. Себеби азыркы заманда баардык нерселер бузулду. Тамак аштар бузулду. Баарын тең тияктан бияктан келип атышат. Эч кандай мындай контроль жок. Анан көчөдөн кетип барат эле жанакы аттарын деле билбейм, жана бирдемелер жешет го, тез бышырма деп койбу, тез бышырма. Ошолор жешет. Анан ошон үчүн азыр аябай жашарды. Мурун мындай билинчү эмес, азыр 14-15 жаштан баштап эле
көбөйүп башташты. Жаш курактагылар чындыгында ушул Борбор калабыздагы тез татым тамактарын көп жеп калбады. Ошондон болуп атат. Ошондон Тез болуп атат десек татым, болот, жанагындай газированный напитоктор ошолорду жеши ошондон болуп атат. Мен бул бүгүн баягы ишкерлерге мен кылгым келбейт, бирок негизи ден соолукту биринчи караш керек да. Акчаны карабай, ден соолукту карап, ошол адамдын ден соолугуна пайдалуу нерселерди алып келиш керек да. Мына бул көчөнү эле мен өзүм Facebook'тан окудум. Жанагындай Ош базарында жанагындай жаңы шоколадтарды сатып атыптыр. Жанагындай 18 жыл бул болбойт да. Эми акча деп адам ден соолугун бузууга болбойт да, туурабы? Адамга биринчи ден соолук керек. Анан бүгүн өнөкөт гастриттен башка дагы мындан жаман оорулар бар толтура. Жана мен айтпадымбы, андан сырткары панкреат деген оору бар. Уйку безин сезгениши. Өттүн сезгениши болот. Ушул жараң ушул кесепетинен да. Демек агай дал ушундай жылдан жылга бул ооруга чалдыккандардын саны көбөйүүдө десек болобу агай? Ооба, азыр көбөйүп атат. Мурун мисалы үчүн оорулар, мындай оорулар аз болчу, убагында дарыланышып, убагында эметишчү. Бирок азыр аябай көп. Мен айтпадым, даже 14 жаштан баштап эле ушу бизге түшүп атышат. Агай, чоң рахмат бизге студия аңатпай, биздин студиябызга келип маекти куруп бергениңиз үчүн. Бизге бирок берилген убакыт өз аягына келип жетир. Ал эми сизге болсо, биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, сиздин айта албай калган ойлоруңуз болсо, сизге көп ойлор бар эле, айтсам болду, дагы отуруп. Убакыт кыска экен да. Убактыңыздар бар экен. Анда мен каалоо тилек айтып коеюн. Жалпы журтун келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылыңыздар кут болсун, ден соолук болсун, өмүрү болсун, ийгилик болсун. Эски жылыбыз жаман жыл, баягы жакшы жаман бирдей жүрүп өтөт. Бир топ оор жыл болду. Оор жыл болгондо өзгөчө биздин медиктерге да кыйын болду, жалпы журтка кыйынчылык болду. Бирок биздин улуттук хирургия борборунда аябай жакшы жыл болду да. Себеби биздин аксакалыбыз, атабыз, академик Мамбет Мөкеевич дүйнөлүк китеп Гиннесине кирди. Бул дүйнөдө биринчи болду. 94 жашында операция кылды деген бул жакшы нерсе. Ошондуктан мен дагы ушул бул китеп Гиннесине киргени бул биздин эле хирургтардын эмес, биздин кыргыз журтчулугу эмес. Бул дүйнө жүзүнүн журтчулугунун сыймыгы. Себеби дүйнө жүзүндө биринчи жолу болуп атат. Ошондуктан жакшы менен жанаша болот деп коет. Ушундай жакшылыктар боло берсин. Барыңыздарды дагы бир жолу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен оорубаңыздар. Ден соолук бул биринчи. Калган байлыктарды экинчи орунга коюш керек. Биринчи ошондуктан ден соолугуңуздар чың болсун.